Саламатсыздарбы биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары, биздин каналга жазылып акыркы жаңылыктарды уңуздар. БШК Өмүрбек Текебаевке депутаттык мандатын кайтарып берүүдөн баш тартты. Атамекен саясий партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев Борбордук шайлоо комиссиясынан парламентте соттун өкүмүнө байланыштуу жоготкон мандатын кайтарып берүү өтүнүчү менен кайрылган. Бирок бүгүн 12 октябрда БШК бош орун жоктугуна байланыштуу мандатты кайтаруудан баш тартты. Эске сала кетсек, 2017-жылы саясатчы кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгына байланыштуу анын мандаты Искандер Гайпукуловго өткөн. Өмүрбек Текебаевдин арызы бош мандат түзүлгөнгө чейин ачык бойдон калууда. Балбак Төлөбаевдин арызын Садыр Жапаров кабыл алган жок. Балбак Төлөбаев Садыр Жапаров менен жолуккандыгын социалдык тармактагы баракчасына билдирди. Анын айтымында Садыр Жапаровго жумуштан кетүү боюнча арызын берген. Кабыл алган жок, иллюстрацияга барайын, моралдык укугум жок, кете берейин дедим. Кыйын убакта ушул учурда элиңе бар, иште, калганын убагы келгенде көрөбүз деди, деп жазган. Эске салсак, Балбак Төлөбаев 6 октябрда өз каалоосу менен жумуштан кетүү боюнча арыз жазган болчу. Курсан Асанов 2 ай УКМКнын тергөө абагында болот. Мамлекеттик комитеттин Курсан Асанов 6 октябрдагы башаламандыктын активдүү уюштуруучуларынан болгон деген маалыматты айтышты. ИИМдин жетекчисинин мурдагы орун басары Курсан Асанов УКМКнын тергөө абагына 2 айлык мөөнөткө, тагыраагы 10 декабрга чейин киргизилди. Бул тууралуу 1-Май райондук сотунан билдиришти. Сот анын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча чечимди кабыл алган. Асанов Бишкекте 6 октябрда болгон башаламандыктын иликтөөнүн алкагында козголгон кылмыш ишинин негизинде камакка алынган. УКМКдан ал массалык башаламандыкты активдүү уюштургандардын бири болгон деп эсептелип жаткандыгын айтышкан. 6 октябрдын түнүндө нааразы болгон эл ак үйдү басып алып, андан соң мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон камактагы саясатчыларды бошоткон. Асанов ИИМ жетекчисинин кабинетин ээлеп, бирок нече күндөн кийин кызматын таштап кеткен. Темирлан Султанбеков, Фарид Ниязов, Курсан Асанов 2 айга камакка алынды. 5-9 октябрдагы Бишкектеги массалык башаламандыктарга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 10 октябрда кармалган Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Темирлан Султанбеков, президенттик аппаратынын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов 10 декабрга чейин камакка алынды. Мындай чечимди 12 октябрда 1-Май райондук соту чыгарды. Чечимге ылайык Курсан Асанов УКМКнын тергөө абагында, калгандары Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалышат. Султанбековдун адвокаты Чолпон Жакупованын азаттыкка билдиргенине боюнча Темирланга 5-9 октябрдагы массалык башаламандыкты уюштуруучу катары айыптап тагылган. Темирланга 5-9 октябрдагы массалык башаламандыкты уюштуруучу катары айып тагылган. Адвокат сот чечиминин үстүнөн кийинки инстанцияга даттанаарын айтты. Фарид Ниязов буга чейин 2019-жылдын август айындагы Кой Таш окуясы боюнча айыпталып, номер 1 тергөө абагында кармалып турган. Анын 6 октябрдагы массалык башаламандыктар учурунда тарапташтар келип бошотуп алышкан. Курсан Асанов депутаттыкка талапкер катары Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесинде парламенттик шайлоого катышкан. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн. Анын жыйынтыгына нааразы тараптардын митинги 6 октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана парламенттин кеңсеси жайгашкан имараттарды ээлеп алуу менен аяктаган. Башаламандык учурунда абакта отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана аны менен кошо камалгандардын тарапкерлери аларды абактан бошоткон. 12 октябрда 1-Май райондук сотунун чечими менен Канат Сагынбаевда 2 айлык мөөнөткө Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизилгени кабарланды. Жантөрө Сатыбалдиев жана Дамир Мусакеев өз ыктыярлары менен колонияга кайтып келишти. Экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев ден соолугунун начарлашына байланыштуу улуттук кардиологияга жана терапия борборунда жатат. Ал кечээ 11 октябрда өз ыктыяры менен номер 47 абакка келгени кабарланды. Бирок жүрөгү ооруп, өзүн жаман сезгендиктен ооруканага жаткырылган. Аны конвойлор кайтарып турат. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдиргенде, парламенттин экс-депутаты Райкан Төлөгөнов, Айбек Калиев жана УКМКнын 9-кызматынын мурдагы башчысы Дамир Мусакеев жаза өтөө мекемесине өз ыктыярлары менен кайтып келишкен.
Ак үйдү бандиттерине атайын талкалаткан Сурабалдиева качан жоопко тартылат? 5-октябрь түнү митингге чыккандар Ак үйдү басып алып, ал имарат таланып тонулуп талкаланган. Мындай мыйзамсыздыкка кадам таштап, атайын мамлекеттин мүлкүн таш талканын чыгаргандардын башында Ашанын уулу Кадыр Атамбаев менен Атамекен партиясынан депутаттыкка талапкер болгон Эльвира Сурабалдиева турган дешет. Биздин ишенимдүү булактар кабарлагандай, Ак үйдү Сурабалдиева бандит балдарына атайын талкалатып өрт койгон. Муну тастыктаган аудио жана видео материалдар бар дешет. Ал колубузга тиери менен жарыялайбыз. Ушундай оор күндө мамлекеттин мүлкүнө кол салган базарчы катын учурда башын катып жатат. Эмне үчүн тиешелүү органдар аны кармап келип камабайт? Элге жек көрүнүп, карыялардан тепки жей турган абалга келген неменин сазайын бере турган учур келди го. Тамалиева кырдаал оор учурда президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектен сыртка чыккан жок. Кырдаал туруктуу болбой жаткан учурда президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын аймагынан чыккан жок. Бул маалыматты катчысы Толгонай Тамалиева бүгүн 12-октябрда Акипресске билдирди. Албетте анын коопсуздугуна кабатырланган жакындары, тарапташтары Бишкек шаарынан сыртка чыгууну сунушташты. Бирок өлкө башчы борбордон чыккан жок. Ал 5-6 октябрда Бишкекте болгон окуялардан кийин кырдаалды турукташтыруу үчүн бардык саясий күчтөр менен сүйлөшүүлөрдү жана жолугушууларды өткөрүп Бишкекте иштеп жатты, деди Тамалиева. Света Тойгонбаева Сооронбай Жээнбеков кызматынан кетпейт. Айтымчы Света Тойгонбаевага учурда кырдаал тууралуу маек берип, анда азыркы мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берген. Света айым, кырдаал курч, президенттин тагдыры кандай болот? Сооронбай Жээнбеков кызматынан кетпейт, кете турган убактысы келген жок. Азыр бул кызматта отурат, ден соолугу бир аз түйшөлтүп турат. Сооронбай Жээнбековго кандайдыр бир кара күчтөр бар, тактан түшүрөбүз, каматабыз дегендер көп. Бирок калктын 80% бул кишини колдойт. Президент Сооронбай Жээнбековго эки мамлекет жардам бергенге даяр, бирок кызмат ордунда калат. Алдыда 3 жакшы ийгилик күтүп турат. Мен буга чейин дагы айтканым, чоң кагылыш болот деп сиздер жазбай койдуңуздар. Аткаминерлердин абалы кандай болот? Кыргызстанда 1-2 аткаминердин өмүрүнө кол салуу болот, этият болушу керек. Бир нече мөөнөттөрдөн кийин учурдагы бийлик үчүн күрөшкөндөрдүн тагдыры тууралуу айткандарын окурмандарга сунуштайбыз. Бишкектеги башаламандыктар учурунда аскердик унааны айдап качып кетишкен. Бишкек шаарындагы башаламандыктар учурунда АКШдан чыгарылган интернационал жүк ташуучу унаасын айдап качып кетишкен. Маалыматты бүгүн 12-октябрда Акипресс агенттигине ИИМдин ички коопсуздук аскер кызматынын басма сөз кызматы тастыктады. Алардын маалыматына караганда белгисиз адамдар айдоочуну сабап салышкан. Айдоочу учурда ооруканада. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Жүк ташуучу унааны издеп жатышат деп айтылат маалыматта. Сак болгула республикалык штаб өлкө жарандарына ыкчам билдирүү таратты. Кыргызстанда өткөн сутка ичинде каза болгондордун жаңы 6 учуру катталды. Жаңы катталгандардын саны 307 учурга жетти. Бул учурлар акыркы айда жана күндөрдө жаңы рекордко жеткирди. Бул сандар COVID-19 вирусунун жаңы толкуна бара жатканыбызды билдирет. 2-3 ай мурун коронавирус биздин туугандарыбыздын, жакындарыбыздын жана досторубуздун өмүрүн алып кетти. Калың эл кайгырып, ыйлап, өкмөткө, саламаттык сактоо министрлигине, чиновниктерге, айрым учурда медиктерге наалат айтышты. Көп мекендештерибизде илдет оор формада өттү. Көбү азыркы тапка чейин коронавирустун кесепети менен күрөшүп жатышат. Пневмония, жогорку кан басым, бөйрөк оорусу, гормоналдык фондун бузулушу жана башкалар. Тилекке каршы санитардык эрежелерди сактоо керек деген чакырыктарды адамдар көз жаздымда калтырып жатышат. Балким көбү жакындарды жоготу. Медиктерге бул жаман вирус менен күрөшү кыйын болгонун унутушту. Республикалык штаб, саламаттык сактоо министрлиги, медициналык кызматкерлер бардык жарандарды COVID-19 жана пневмониянын жаңы учурлары жана каза болгон учурлары көбөйүп жаткандыгына көңүл буруңуздарды суранат. Сиздердин жана жакындарыңыздын ден соолугу сиздин колуңузда. Жабык имараттарда жана эл көп чогулган жерлерде бет кап тагынгыла, социалдык аралыкты сактагыла, колду улам жуугула жана антисептик колдонгула, массалык иш-чараларга баруудан алыс болгула. Ар бирибиз социалдык жоопкерчиликти алганыбызда COVID-19 вирусунун жугуусуна жана жайылышын азайтууга мүмкүнчүлүк болот.
Коменданттык сааттын убактысы өзгөрдү. Коменданттык саат мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди эсепке албагында бардык жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга тиешелүү. Өзгөчө абал убагында Бишкек шаарына киргизилген коменданттык саат 22:00дөн 5:00га чейин уланарын Бишкек ШИИБдин маалымат кызматы билдирди. Коменданттык саат шаар турмушун иретке келтирүүгө салым кошуп жаткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди эсепке албагында бардык жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга тиешелүү. Учурда Бишкек шаардык комендантынын атайын буйругу даярдалууда. Буга чейин өзгөчө абал 12 октябрь саат 20:00дөн 19 октябрь саат 7:00га чейин деп белгиленип, коменданттык саат 21:00дөн 5:00га чейин болчу.